Мурдагы вице-премьер Тайырбек Сарпашевке карата ачылган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында ал ээлик кылган 530 гектар жер мамлекетке кайтарылды. Бул туурасында экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы билдирди. Маалыматта учурда Финпол тарабынан Сарпашевдин мыйзамсыз байыганы туурасындагы иш иликтенип жатканы белгиленет. Ошондой эле бир жуманын аралыгында жогорудагы белгиленген жерлер Токтогул районунун Торкен айыл өкмөтүнүн балансына өткөрүлөрү айтылат. Финполдун маалымат кызматы сотко чейинки өндүрүштүн уланып жатканын белгилеп, иликтөө аягына чыга электигин эскертти. Белгилей кетсек, Тайырбек Сарпашевке мыйзамсыз баюу беренеси менен кылмыш иши козголуп, кечээ 30 ноябрда суракка чакырылган. Ички иштер министрлиги сырткы видео көзөмөл тууралуу мыйзамды күчтөндүрүп, Бишкек жана Ош шаарларынан тышкары аймактарга да видео көзөмөл орнотууну сунуштоодо. Сырткы видео көзөмөл тууралуу мыйзам боюнча Бишкек жана Ош шаарларында шаар кеңешинин чечими менен коомдук жайларды иштеткен ишканалар жана жеке адамдар видео көзөмөл орнотууга милдеттендирген. Бишкектеги Ош, Жунхай базарларындагы өрттөрдөн кийин соода комплекстеринин базарлардын аймагында видео көзөмөл орнотууга милдеттендирилген нормативдик укуктук актылар киргизилген. Демилгечилер учурда бул актылар менен мыйзамдын ортосундагы дал келбестиктерди жоюу зарылчылыгын белгилешүүдө. Былтыр эл аралык донорлордун жардамы менен Бишкекке адамдын жүзүн тааный турган 60 видео камера орнотулган. Бул аралыкта активисттердин нааразычылыгын жаратып, мындай видео көзөмөл системасы адамдын укугуна жана жашоосуна кооптуу кийлигишүү деп айтылган. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, коопсуз шаар долбоору боюнча өлкөдө жалпы 306 жерге видео камера орнотулмакчы. Кыргыз-казак чек арасында Каркыра чек ара бекети 30 ноябрь күнү саат 18:00дөн тартып 1 мартка чейин жабылды. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы маалымдады. Буга аба ырайынын кескин начарлашы себеп болду. Мындан тышкары тараптар чек ара бекетинде өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу максатында анын ишин убактылуу токтотууну чечкен. Каркыра чек ара бекети Ысык көл облусунун Түп районунун аймагында жайгашкан. Чек ара бекети автоунаалар жана жөө адамдар өтүүсүнө ылайыкташкан. Улуттук банк ноябрь айында 84,7 миллион доллар сатканы туурасында расмий сайтына жарыялады. 30 ноябрда улуттук валютанын курсун турукташтыруу үчүн дагы 16,1 миллион доллар саткан. Бул ноябрь айындагы 11-чи интервенция болуп калды. Мурунку жумаларда доллар күн сайын валюта рыногуна сатылып жаткан. Алсак 16-20 ноябрь күндөрү 5 күн тынбай, өткөн аптада 24-27 ноябрда 4 күн интервенция жасалган. Муну менен узаган айда улуттук банк 84 миллион 750 миң доллар сатканы белгилүү болду. Белгилей кетсек, 11 ноябрда доллар 83,94 жана 84,33 сом болуп турган. Кийинчерээк наркы жогорулап 84,9 сомго чейин жетти. Алтын валюталык запас улуттук банкка сомдун баасын кармап турууга жардам берет. Резервдин көлөмү дээрлик 3 миллиард долларды түзөт. Бул 6 айга чейин товарларды жана кызматтарды импорттоого жетиштүү. Бүгүн 1 декабрга карата Кыргызстанда COVID-19 илдетинен 4 бейтап каза болду. Жалпы өлүм учурлары 1275ке жетти. Бир сутка ичинде 371 учур катталып, коронавирус жуктургандардын саны 73178 түздү. 1 декабрга карата COVID-19 илдетинен 562 бейтап сакайып, жалпы айкандар 64711 адам болду. Стационарларда 2636 бейтап дарыланууда. Анын ичинен 39 адам канааттандырарлык абалда, 1779 орто оордукта, 694 оор абалда, 124 өтө оор абалда. Үй шартындагы дарыланууда 3765 бейтап бар. 1 декабрда Бишкекте кинотеатр, фудкорт жана компьютердик клубтар ишин жандантты. Бул тууралуу мэриянын маалымат жыйынында вице-мэр Айжан Чыныбаева айтты. 30 ноябрда тийиштүү токтомго кол коюлду. Чыныбаева ишмердүүлүгүн жанданткан мекемелерде санитардык талаптар аткарылышы керектигин айтты. Кире бериште фильтр коюлуп, бөлмөнү 15-20 мүнөт сайын желдетип туруу, социалдык аралыкты сактоо, жарандардын бет кап тагынуусун талап кылуу, шахматтык негизде отургузуу керек. Ал эми тойканалар жана ресторандар үчүн өзгөчө алгоритм иштелип чыгат. Жаңы жылга карата корпоративдик кечелерди өткөрүүгө тыюу салынган.